Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, мекендештер. Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар. Ушул эфирде кайдыгер карабай бөлүшүп коюңуздар. Кээ бир адамдар туура эмес түшүнүп, мени как будто душман көрүп атат. Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, бир нерсени баса белгилеп айтып коеюн. Мен Баймой Акылбек Жапаровдун кетишин талап кылып, Акылбек Жапаров отурганга укугу жок деп айтып атам. Эмне үчүн, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар? Айтып атканга бир канча негиздер бар. Ошого силер кайдыгер карабай туруңуздар. Мына Акылбек Жапаровдун ар кандай кайрылууларын, ар кандай сүйлөгөндөрүн жана башкаларын полный бүттүгүн көрүп атабыз, бирок кече жакын деле сүйлөгөн сөзүн көрүп, действительно чынында туура эмес жолдо баратканын көрүп, айла жоктон аргасынан айтууга мажбур болдум. Эми шаардан транзит болуп келген, айылдан шаарга транзит болуп келген машиналардын мындай болуш керек, алар тиги ошо шаардын тышында эметиш керек, тышынан өтүш керек деп атат. Болсо ошо жумуштарын бүтүрүп туруп, кайра автобус менен алып келип коет экен дагы, кайра бүтүрүп туруп кете берсин дейт. Хорошо, бир. Экинчиси, страховой компанияларды эметебиз дейт, машиналарга страховка эметебиз деп атат. Хорошо, аны да макул. Мамлекетке болсо бир жөн, алда чачный болуп атпайбы? 4 жана олигарх 4 уурунун чөнтөгүнө кетип калат ошол акчачы. Ошол болуп атат. Андан кийин да урматтуу кыргыз элим, айта турганда негизи сөздөр өтө көп чынындачы, бирок убакыттын аз болгонуна карата силерге кайрылып туп-туура түшүндүрүп коюуну туура көрдүм. Силер кайдыгер карабай ушул эфирди бөлүшүп койгула. Жаңы эле Бакай Кашкарбаев Акылбекке пактан ушундай коюпур, мындай тигиндей деп, анын да журналисттери жанагы пактакорлордун полный бүттүгү мени жамандап, ар кандай бир нерселерди айтып атат. Бирок урматтуу кыргыз элим, мен элге күйгөн, жерге күйгөн, ушул эле Садыр Жапаровго, Камчыбек Ташиевке күйгөн адамдардын биримин. 5 президенттин башын туткан Акылбек Жапаров эртеңки убакытта Садыр Жапаровдун да, Камчыбек Ташиевдин да башын жутуп. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Кетип калышы толук ыктымал. Мен ошону алдына алып, айла жоктон аргасында мажбур болуп айтууга, жаман көрүнүүгө мажбур болуп атам. Бир адамдар айтып атат, Садыр Жапаровдун башы жетет, Садыр Жапаров акылдуу, мондай тигиндей деп атат. Садыр Жапаровдун акылдуу экен, баш жеткенинен мен эч убакта күмөнүм жок. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди жана ошолорду колдоп аткан адамдарды жана элдин бүттүгүн эртең аңга алып барып, сууга апарып сугарбай коюшу бул ачуу чындык. Ошого урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, мынакей Акылбек Жапаров суунун тарифин көтөрөбүз, Садыр Жапаровдун башынан светтин тарифин көтөрөбүз, мондай деп атат. Биз көтөргөндөн каршы эмеспиз. Бирок мен Акылбек Жапаровдай байлыгым жок. Коркудай. Акылбек Жапаров тескерисинче Жалил Атамбаев 41 миллион сом мурда төлөбөй койгон салыктарын төлөсүн. Акылбек Жапаровдун аялына өзүнө мурда иш козголгон. Өзү ПМ болуп келген кезде полный бүттүгүн иштин баарын жабып койгон. Ошолордун полный бүттүгүн салыктарын баарын төлөсүн, урда болгон байлыктарын. Мен ошону айтып атам. Уурулар, жегичтер мамлекетти тодош керек дагыл, бардыгы 5000, 10000 коррупционерлердин бардыгы байып кетиш керек экен дагыл, а бирок карапайым калк, баягы эле кыйналып аткан карапайым калк, бизнес жок карапайым калк кыйналып, салыктардын баарын мойнуна илиниш керек экен, карыздардын баарын илиниш керек экен. Акылбек Жапаровдун өйдө жакта сатып жиберген, Ачкейдин өйдөсүндө 30 гектар жерди сатып жиберди эле. Будан бир канча жыл мурун. Алардын баарын өздөрүнүн багарын жакшыраак билет, коррупциялык иштердин бардыгын. Мен бул боюнча иликтеп чыккан жокмун. Иликтебейм. Иликтей турган болсом, сөзсүз түрдө иликтейм буларды. Бирок Жалил Атамбаев мисалына 36 гектар жерди 30 садырда жерди алып койду. Кызына, бир туугандарына жазып алып койду. Карапайым калк 4 соттук участок ала албай, Москвада жүрөт, Россияда жүрөт, Америкада жүрөт. Ошолордун өлүгү груз 200 менен келип атпайбы? Мен ошого күйүп атам. Мен эчтеке жоготпойм, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар. Мен Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровго эртең залакас тийип калбаса экен деп атам. Мага жерлерден 100 деген WhatsApp'тан мындай чалып атат. Бекзат күн жылыса чыгабыз, биз аргабыз калбай калды. Бизди бул жага Акылбек Жапаров алып келип тыкты. Салыктардын баарын башыбызга илип атат деп атат. Мен ошону түшүндүрүп атам. Анан кийин
Бакай Кашкарбаев да пактаны коюп атат. Кашкарбаев Бакай, мен сени официал түрдө эфирге чакырам. Эркексиңби чык. Акылбектин каталарын, коррупциялык схемаларын полный бүттүгүн чыгарабыз. Акылбек кетиши керек. Эмне үчүн Светти мына өчүрдү, 2 күн өчүрдү. Светти өчүрбөсүн мондай тигиндей таңкыстыктарын полный бүтүн айткылап түшүндүргүлө десе, азыркы убакта Свет 2 күндөн бери өчпөй калды. Же эмне ошол суукта жана Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 жылы төрөлгөнмүн. Түкөстене ломкустук оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудной клетка уже көрүп атасыңар, ушул жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз. Азыр ошого ичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах Таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Жанагыла эмелердин полный бүттүгү жабдыктардын баары жарылып кетмек беле ошол убакытта. Мындан да сууктарды көргөнбүз. Садыр Жапаровдун башын айлантып атасыңар. Ширшовко иш козголгон эмес. Ширшов мондай деп Ширшов боюнча да Садыр Жапаров сүйлөтүп койдуңар. Бирок Ширшов менен жанагыл тиги Талайбек Ибраевдин, Талант Имановдун кече 10 жылдык сүрөттөгөнүн биз билебиз да. 22-жылы кайсы жерден чыккан, кайсы жерден кирген полный бүттүгүн. Факты бар да, факты, урматтуу кыргыз элим. Мен ошого күйүп атам. Жапыкеевке окшоп, жана башка окшоп популист эмесмин. Мен акча жыйнабайм, жыйнагым да келбейт. Алдыма алтын төшөп койсо да мен ачууччулукты айтам. Болгону мен ошого күйүп атам. Акылбек кетиш керек бул жерден. Ошо урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, ойгоно турган, ойлоно турган убакыт келди. Президентибиз Садыр Жапаров Атамбаевдин куугунтугун көргөн, адан алдыңкылардын куугунтугун көргөн. Ташиев Камчок Кыдыршевич да ошону көргөн. Бирок Садыр Жапаров менен Камчок Ташиевди булар шопурдун шопуру, фейктер, троллдордун баарын иштеткен троллдордун командасы, кечеги сокечи, кечеги ашачы, кечегилердин полный бүттүгү ороп алды. Мен ошону айткым келип атат. Мен байлык жыйнаштык кааласам, бийлик жыйнаштык кааласам, акча жыйнаштык кааласам, пактаны жашынакай коюп туруп, Садыр Жапаровдун жанынан чыкпай туруп, жашоомду сүрөсөм болмок. Бирок Садыр Жапаров дагы жана анын тегерегиндеги ошол таныш билиш, мен тааныган билгендердин баары айта албайт. Бекзатка акча менен каржылагам, Бекзатка бергем, Бекзатка акча төлөгөмдү эч убакта айта албайт. Анткени мен эч кимден акча алган эмесмин. Мен акча үчүн кыргыз элине күйүп аткан жокмун. Кыйынсыңбы Бакай Кашкарбаев? Бар. Жерлерде жер коррупциясы болуп атат. Ошолорго бар күй, ошолорго жардам бер, ошолордун талабын талаш, эл менен эл бол. Ошондо сени эл уважать этет. Ушуну бир билгиле. Мен Садыр Жапаровга, Камчок Ташиевге каршы чыккан жокмун. Акылбек Жапаровга каршы чыгып атам. Салбаган салыгыңар жанагыл бирөө жазгандай, салбаган салыгыңар секс эле калды. Ошого да салып койгула, салыпты деп жазыпыр. Ошо калды, чынын айтканда салбаган. Түндө эмне кыласың, эртең менен эмне кыласың деген калды ошол эле. Акылбек Жапаров эмне үчүн мынча тырышып атат? Анткени Садыр Жапаровга мен бюджетти 400 миллиард долларга чыгарам деп айтты. 400 миллиард сомго чыгарам деп айтты, кечирип койгула. Ошого чыгарыш үчүн элдин терисин тескери сыйрып, каалагандай кылчып атат. Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, күн жылганда көтөрүлүштүн, митинг кылыштын, кемпирабадты коргоп атам, кемпирабадты колдоп атам, кемпирабад кетпесин деп моюнтуп аткан популисттерге эрчебейли. Акылбек Жапаров азыркы убакытта Садыр Жапаровдун башын айлантып атат убактылуу. Бирок Садыр Жапаров менен Камчок Ташиев бир канча убакыттайын буга чечим чыгарарына мен ишенем. Биз да колубуздан келишинче жеткиребиз. Мамлекетибиздин өнүгүү өсүшүнө мен колуман келишинче жана карапайым колунан келишинче салым кошуп атат. Ал салымдар эмне? Салыгыбыз полный бүттүгүн төлөп атабыз.
барын төлеп атабыз, басқан тұрғанға төлеп атабыз. Акылбек Жапаров эмне үчүн сөзүнө каршы болуп атам? Акылбек Жапаров айдап жүргөн бензиниңер ким канча колдонсо ошого да салык төлөйсүңөр деп жана баягыдай айтып чыкпадыбы? Бул өтө ашыкча. Бул өтө ашыкча. Мен 15 мамлекет, өнүгө өскөн мамлекеттерди, Дубай, Саудия, Египет, Корея, Япония жана башка өнүккөн мамлекеттерди көргөн адам катары ал жакта да мындай салыктарды көргөн эмесмин. Бирок ошол салыктардын баарын көтөрүп эртең кылбаганын баарын кылып, элдин бүттүгүн бул дүйнөгө тыгып, Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди тактыдан алып жүрөт. Акылбек Жапаров бул жерде жаман көрүнгөн жок. Акылбек Жапаров белый, сүттөн ак. Ошо кыргыз элим, кыргызстандыктар, барыңар чакырам, барыңардан суранам. Айтып аткан чындыгым болгон ушул. Айтып аткан чындыгым болгон ушул. Ачуу чындыкты айтууга мен мажбур болуп атам. Мен Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев менен ошолордун жанында жүрүп, алардын алдында чоң бизнестер жасап атсам, эбегейс байлыктар жыйып атсам, кабат үйлөр жыйып атсам, кабат бизнестер кылып атсам, Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевке пактаны болушунча коюп туруп, Акылбек Жапаров жөнүндө 1 грамм ооз ачпайт болчумун. Эч ким менен бизнес жасаган жокмун. Келечекте да жасабайм. Болгону күйгөнүм ошол. Канча деген фейктерди, канча деген ботторду, канча деген троллдорду факты менен, далил менен адаканчысын, башкасын дагы ордуна келтирдим. Бир канчалык деңгээлде биздин да ордубуз бар чыгар. Бирок Акылбек Жапаровду кетсин деп айтканга менин да укугум бар. Урдап алган 344 объектini сатып жиберген Равшан Жээнбековдун эмне үчүн байлыктарын мамлекетке чөбөрбөйсүңөр? Эмне үчүн Атамбаев кече 10-жылы простой үйдө жашап, президент болгондон кийин хан сарайларды миллиард, 3 миллиард, 5 миллиардты жыйып алды. Эмне үчүн алардыкын мамлекетке чөбөрбөйсүңөр? Атамбаев, Жалил Атамбаевге окшогон канча деген бизнестерди, канча деген компанияларды, канча деген адамдардын өмүрүн кыйып туруп, акчаларын өзүнө кайтарып алды. Эмне үчүн ошолордун полный бүттүгүн мамлекетке кайтарбайсыңар? Алардын бардыгын кустурация кылып коюп туруп, бирасына алып кирип туруп, алып барып камап туруп, кайра чыгарып берип атасыңар. Мен ошого күйүп атам. Мага бийлик, байлык, башканын мага кереги жок. Мага тынч мамлекетте жашаган керек. Алып барбаган, дебеген, эми мен эле калдым. Кимиңер? Акылбек Жапаров, Садыр Нуркожоевич айтты. Мен айтам дагы, менин чапанымды чечип ала албайсыңар. Духуңар жетпейт. Мен элге кызмат кылган адамдардын биримин. Экинчиден, Садыр Жапаровго, Камчыбек Ташиевге менин салымым бар. Бир канчалык деңгээлде. Ошол убакта фейк, бот, троллдордун полный бүттүгүн эч унчукпай жабышып жатып алганымда, эл деген сел болот. Давно ардан бери кылып койушу толук ыктымал болчу. Биз силерди колдогон үчүн мына Акылбек Жапаров сен келдиң. Эдил Байсаловду алып келдиң, сен келдиң. Жанагыл Альфонс Акжолтой Тукуновду эмеге каршы чыгып жүргөн, казиного каршы чыгып жүргөн Акжолтой Тукуновду колуңду койдуң да антикоррупцияны алып келип койдуң дагы тигил замыгылы алып келип койдуң да эшектин тушул чечпей отуруп ошолор. Міне биз силерди бийликке келсин деп, силерди коррупционер уурулар келсин деп бизне Садыр Жапаровго, Камчыбек Ташиевке бутуусун таманыбыз тешилгенче чуркадыкпы? Мен алардын баарын милдет кылбайм. Бул мен элге кылган, мамлекетиме кылган, бул менин парызым жана карызым ошол. Болгону чындык ушундай. Эми катализатору жокторду, полный бүттүгүн катализаторлордун баарын эмне кылыш керек? 50 миллион, 100 миллион калкы бар, 67 миллион машинасы бар. Египет мындай сумок болбойт. Эми сумокту кетириш үчүн катализаторлордун баарын эме керек. Анда силер укук коргоо органдарына, милицияларга сон неме кылып берип атасыңар, коррупциялык схема кылып берип атасыңар. Алар катализатор барды кармайт дагы 500 сом алып да кое берет, ал турган иш. Мына коррупцияны дагы бир жолун ачып атасыңар. Андан көрөк, элди кыйнагандан көрөк, элге жаңы машина,
парковканы эме кылып берели деп ойлобойсуңарбы? Японияда мына 17-жылкы, 20-жылкы, 15-жылкы машиналарды алып келели деп ошону ойлобойсуңарбы багытын? Оң рулдун бардыгы эмеге алып барат экен деп Садыр Жапаровдун башына айлантырган. Оң руль, стептер, оң руль ушу Япониянын машинасы келип барго, Кыргызстандын башына бир аз болсо да жүн чыкты. Жаңы машина айдап парковка жаңырды. Міне Японияда жоқ бу. Lexus'tu, Toyota'ны ким чыгарат? Америка чыгарабы, Германия чыгарабы? Ошо япондар чыгарат. Өнүгүү өскөн мамлекет Японияга, Кореяга барып, бир канча жыл иштеп келген адамдардын биримин. Менин да акылым жетет, элдин чөнтөгүнөн алып туруп, бюджет толтуруп коюш. Сол чөнтөккө кетип атканын баарын билебиз. Кимиңер кылып атканыңар баарын билебиз сол чөнтөккө. Каерден канча миллиондор чыгарып кеткениңерди билебиз. Акылбек Жапаров, кашан полный бүтүн сен бар деп атасың. Так эле ошентип айтам. Колуңан келсе мен апарып камап кой. Мен корко турган эч убакыт демем жок. Ач бала менен ток бала ойнобойт дейт. Жашообуз жакшы деп атасыңар. Элдин жашоосу. Мына мекенчил эле болуп жүргөн адамдар акыркы 20 сомуна тамеки алып чегип атат. Мекенчил болуп жүргөн адамдар үйүндө ушак тирип нан жок отурат. Мен ошого күйүп атам. Мекенчил болуп жүргөн адамдар, Садыр Жапаровду колдогон адамдар мигрант болуп Европага учуп кетти. Бир канчасы. Кайсы мекенчил жарап кетти? Кайсы мекенчилдин жашоосу жакшы болуп кетти? Көрбөгөн кордукту көрүп, Атамбаевдин кордугун көрүп, Сокенин кордугун көрүп, эми азыркы убакта Акылбектин кордугун көрүш керек булар. Чындык ушундай ачуу болот. Чындык жакпаса кулагыңарды жабып алгыла. Мени тил берген Кудайым берген мени. Отурасыңар, калптын баарын каратып айтып, свет өчкөн жок деп тигил эменин Талайбек Ибраевдин помощниги айтып атат. Билип атабыз, мен айтып атам, өчүп калышы мүмкүн. Бирок түшүндүрүп койгула. Эл деген түшүнөт. Элдин кыжырын келтирип атасыңар. Эдил Байсалов болсо кылыбызда бешебет. Биз 30-50 депутат менен иштешебиз, 51 депутат менен да отурат. Кандай силер аркага ойлоносуңар? Жети областта губернаторлардын бүттүгүн алыш керек. Баары коррупционер, бардыгы 10% доляларга отуруп алган. Билебиз бүттүгүн. Фактылар бизде бар. Бизде далилдер бар. Биз эл менен жүргөн адамбыз. Ким не менен дем алып атат, ким не ичип атат. Азыркы убакта акчаны жыйнап алайлы. Садыр Жапаров канча убакыт отурат болду экен? Биз бул жерде канча убакыт отурат болду экенбиз деп ишти кылып аткан коррупционерлер бар. Ушуну бир билгиле. Бюджетти көтөрүш үчүн элдин салыгын чогултуп көтөрбөйсүңөр. Бюджетти көтөрүш үчүн иш орун түзгүлө. Заводдорду түзгүлө. Ошол элдердин айлыгы $1000, $1,500, $2,000 кылгыла. Андан кийин $500 үстүбүзгө салык салгыла. Мен жеке ишкермин. Мен патент алам. Соцфонд, полный бүттүгүн мага тиешелүү бүттүгүн баарын төлөйм. Мен эчтекеден коркпойм. Бирок сыздап аткан, ыйлап аткан эл мага кайрылып атпайбы? Мен ошо элдердин жашоосун барып көрүп, айла жок аргасынан мажбур болуп атпайм айтууга. Муну жакта жер коррупционер, жер мафиясы бар. Ак Ордо, Ак Босого, тигил Ак Жар, Балекет мына шаардын тегерегинде 7 областта, 7 дубанда. Андан көрөк Акылбек Жапаров элдердин үстүнө салыкты токугандан көрөк алдыңарда турган сотторду, алдыңарда турган прокурорлорду иштеткиле. Соттор иштебей, Жалил Атамбаевдин $3,000 алып, ошолорго иштеп атат. Соттор иштебей, мына Жалдабаттын соттору 200,000 сом алып, баягы $600,000 алдырган, $600,000 магазин алдырган эженин тарабына эмес, жана мошенницанын тарабына чечип коюп атат. Чечкиле ошолорду. Мына чындык ушундай болот. Мен алдыма алтын төшөп койсоңор да калды. Ачуу чындыкты айтам. Мен бул башталгыч гана силерге айтып атам, эскертүү. Мен Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевге ыраазымын. Алар өтө ишенчек адамдар, алар өтө боорукер адамдар. Бирок 5 президенттин башын жуткан, таластан жолук салынып чыгып кеткен Акылбек Жапаров баарын кашасын чыгарып атат. Энергетика министри азыркы отурган Талайбек Ибраев
кимден квартира алып койгонун мен жазып чыкпадымбы? Ага иш козголгон, аны прокуратурадагы, аны ГКМБда жаптырып койбоду Акылбек Жапаров. Чындык өтө көп. Чындык ушундай ачуу болот. Мен митинг кылалы, көчөгө чыккыла дебейм. Тескерисинче көчөгө чыкпагыла, митинг кылбагыла. Тилекмат Куреновке, Оразайым Нарматова, Адакам Мадумаровка, Атамбаевка жана башка ууруларга алданып кетпегиле деп атам мен. Ушинтип отура турган болсоңор, ошолорго өзүңөр Акылбек Жапаров салып бересиңер. Урматтуу Камчок Кыдыршаевич, урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизди анга түртүп баратат. Пактаны коюп аткан жана Бакай келчи. Мен сен менен бир эфир кылайын. Фактыларды кылалы. Канча мекенчил какшап жүргөн мен эл арасында жүрүп билем го. Эсли мен өзүм жеке кызыкчылыгым ойлогондо эч убакта мынтип бир сөз айтпайт элем. Дагы айтам, Садыр Жапаров менен Ташиев Камчок Кыдыршаевичке мен каршы чыккан жокмун. Буларды мен колдойм акырына чейин. Президенттик такты өмүр бою эмес. Ар бир кызматтык такты өмүр бою эмес. Бирок Садыр Нуркожоевич өзү айтты. Канча убакыт отурам бир Кудай билет. Бирок Кыргызстанды өнүктүрөм деди. Садыр Жапаров иштеп атат. Бирок Садыр Жапаровка сөз берип келген Акылбек Жапаров 400 миллиард доллар кылам деп, 400 миллиард сом кылам деп туруп, кашанын баарын чалып атат. Сынды туура кабыл алгыла. Мени чакырганыңардан тиги буңардан коркпойм. Мени чакырсаңар, Садыр Жапаров менен Камчок Ташиевдин бетине түкүргөн болуп эсептелесиңер. Мени чакыра турган болсоңор, укук коргоо органдары, силердин чоңдооруңардын баары мени жакшы тааныйт экен, алар менен мамилем бир канчалык деңгээлде бар экенин баарыңар билесиңер. Бирок чакырсаңар, шылдың болосуңар, ет кана болосуңар. Мен силерге көчөдө жүргөн журналист эмесмин. Мен силерге көчөдө жүргөн бир блогер эмесмин. Мен Садыр Жапаровдун ишенип жүргөн адамдардын биримин. Атадан балага дос болгон адамдардын биримин. Мен саткан адам эмесмин, сатылган адам эмесмин. Мен тарыхта эч кимди саткан эмесмин. Мен атам да саткан эмес. Мен блогер эмесмин. Дагы бир жол кайталайм. Келип аткан карапайым калктын көйгөйүн чагылдырган адамдардан. Элдер таң калып атат, сен кандай акча албайсың? Башкаларга барсак, журналисттер, блогерлер 50 миң, 100 миңден, $1000, $1,500 акча сурайт. Эмне үчүн сен акча албайсың? Кайра бизге тамак үстү берип жөнөтүп береткенсиң деп таң калышат. Ашып аткан байлыгым жок. Кабат бизнесим жок. Бирок элге бир аз болсо да салым кошуп, тарыхта калалы деген гана үмүтүм бар. Садыр Жапаровдун колуна кол, бутуна бут болой деген гана оюм бар. Чындык ушундай ачуу болот. Биздин өзүбүздүн мекенчилмин деп жүргөн, мекенге күйүп жүргөн адамдар талада. 3-4 диплому болгон адамдар талада, мекенчилдер. А бирок шопурдун шопуру, фейктерин иштеткен адамдар. Шыршовдун шопуру, Шыршовдун охранниктери, Шыршовдун алдында пеш болуп жүргөн адамдар министр. Алардын алдында отургандар чоң-чоң кызматта отурат. Кыргызстанды рулдет атат мындай айтканда. Садыр Жапаровдун ишеничине кирип туруп, бир мекенчил жакындалбай жүрөт. Ошол урматтуу кыргыз элим, чындык ушундай ачуу болот. Кайдыгер карабай лайк басып, комментарий жазып, колуңардан келишинче колдоп коюшуңуздарды суранам. Кимде ким мага басым жасап, коркута турган болсо, дей турган болсо, любойуңар таарынбагыла. Мен эч кимден коркпойм, басым жасагандан да коркпойм. Мен шефтин өзүнө чыгып, полностью бүттүгүн айтам. Корккон эмесмин жана коркпойм. Алар мени аябай жакшы таанышат, жакшы билишет. Мен сого турган адамды, коррупционер адамды, ур адамды айтып атам мен. Эместер салык төлөбөй, карапайым калкка төлөтөлү, карапайым калкка минтел деп жетишет. Кымбатчылык заманда жашап атабыз. Билем кайсы жерде канчалык экен. Бардыгын өзүбүз кылсак болот. Бирок туура эмес кадрлардын айынан чалынып атабыз. Ошондой буттан чалса дагы, колдон чалса дагы Садыр Жапаров мына көп иш жасап койду мамлекетибизге. Жана фейктер, боттор, троллдордун командасына ишенип, урматтуу элим,
алақсып кетпегіле, көчөгө чыгып албагыла. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев колунан келишинче иштеп атат. Акылбек Жапаров ойлонбой сүйлөп атат. Анткени бийликке мас болуп калган кезде ушунчалык адам эчтекени тоготпой калат экен, ошончолук деңгээлге келип калды. Барыңардан суранам, өтүнөм, ушул эфирди бөлүшкүлө. Акылбек Жапаров токтоосуз жумуштан кетсин. Анын ордуна мыкты экономист, мыкты баш деген адамдар келет, бар. Ошолор келсин. Садыр Жапаров кимди туура көрүп атса, кимди ошол министрлер кабинетин жетектеген туура көрүп аткан болсо, татыктуу адамды алып келсин. Эл каршы эмес. Бирок салыктарды, катализаторларды, тиги буларды мондай болбойт. Шаарга кире албай калсаң болбойт. Мен ата-энем келсе, автормобиль нарыгынан барып тосуп келип атсам, бул уят. 1-200-төн ашык мамлекетте, бир мамлекетте жок андай. Ата-энеңди Алатоонун ар жагынан тоз боласың, шаарга кире албайт деген. Кутманова эмнеге отурат? Мына жаратылыштын полный бүттү ошого карайт. Неге отурат? Кылабыз, дейбиз. Андай эмес. Эркекче кылам деген адам керек. Жоопкерчиликти мойнуна алган адам керек. Акчага сатылбаган адам керек. Губернаторларда шымыңарга чыгып койгон адамдарды отурасыңар. Эшектин чолу чече албайсыңар. Жалил Атамбаевди суракка чакырган ордуна отурасыңар. Карап, мыйзамсыз кылган көпчүлүк уурулар, бандиттер мыйзамсыз жасаган көп иштерди. Мыйзамсыз жасап, акчалардын баарын мыйзамсыз кылып, мына азыркы убакта ошолорду караганга духуңар жетпей отурат. Карагыла ошогон адамдарды. Мен бирөө менен содалашып отурган, мен бирөө менен сүйлөшүп отурган адамдардын бири эмесмин. Бул эфирдин жана башталгычы эскертүү бул. Бир канчалык деңгээлде калдайган калың эл мени да тааныйт, мени да билет. Бирок эсептешкиле эл менен. Оюңа каргар келин отто эле, ушу отурган креслоңордо өмүр бою кетпей кала тургандай болуп, элге салыкты сала бербегиле каалашыңарча. Буга салыш керек. Мен Кореяны эле айтайын. 5 жылга жакын Кореяда жүрүп келдим. Страховой компаниялар бар. Тигил налогтор, соцфондтор, патент бүттүгү бар. А бирок ал жакта сен канча миллион доллар алып бизнес жасайм десең дагы, канча миллион сом алып бизнес жасайм десең дагы, ал жакта сени таанышың, билишиң жок. Кайра өздөрү бийлик өзү калкалап берип туруп бизнести кылып берет сага. Если ошо бизнесиңди кылып аткан болсоң, банкрот болуп калсаң, ошол алган акчаң полный бүттүгүн кайра мамлекет кечип коет. Силер эл үчүн эчтеке жасабай, анан салык алабыз, анан муну алабыз деп атасыңар. Акылбек Жапаров элдин бүттүгү сага окшоп 570-те Toyota Segway'da, Land Cruiser Prada'da жүрбөйт. Элдердин 90% жакыр биздин өлкө. Эски уску машинада жүрөт. Аларга страховой полис неме кереги бар? Катализаторду сатып атканда башында ойлонушуңар керек эле. Элди жыргатабыз, кыйратабыз деп бир бол деген эме түзүп алып, ошо менен партия түзүп алып, шайлоого бараткан кезде эмнени абишет эттиңер эле? 10 миң деген жумуш орундарды кылабыз, 10 миң деген заводдор салабыз. Акылбек Жапаров сен кылбадың ошонун бардыгын. Кана? Мына азыркы убакта туу чокусунда отурасың. Министрлер кабинетин жетектеп, эмнени кылып кыйратып атасың? Элдерден салыкты көтөргөндөн башка, элдерден акчаны алгандан башка эчтекени билбейсиң. Чындык ушундай ачуу болот. Өзүңөр төлөгөн салыктарыңар төлөгүлө. Кыргызстанда 5 миңден ашык ууру бар. Ошо ууруларды ала турган болсоңор, Кытайдын дагы башканы да кылып коесуңар. Кумтөрдө мына миллион деген долларлар күнүнө чыгып атат. Элдерден алып туруп, элдин айлыгын көтөргөнгө кереги жок. Элдин алып туруп бирдекени жасаганын кереги жок. Мамлекет ошонун бардыгын жоктон бар, боктон гүл жасаш керек. Ал мамлекеттин өзүнүн милдети. Ошо урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, баарыңар туура кабыл алууга, туура түшүнгүлө. Мен болгону ачуу чындыкты айтып атам. Кадр боюнча
таңсыздықтар бар екен, мұрда да айтып келгем. Кадр бойынша. Энергетика министрі кет. Қышыраған қыштар светті өчіріп, Садыр Жапаровтың башына айланып отасыңар бы? Ақылбек Жапаров кет. Талантбек Иманов кет. Шершовменен жүрген суреттіңер жақында 22-ші жылы шыққан екен полный бүттігі фактымен дәлденеді. Алардың полный бүттігі бар бізде. Ошол уақытта уят болып қаласыңар. Ошол уақытта арғастан айла жоқтан кетерсіңер. Садыр Жапаров мен Қамчөк Ташиевті патыстава қылбағыла. Мен де жеткізуші жеттім, Құдай бұйырса, Алла қаласа. Барыңардың ішіңерге игілік. Ассаламу алейкум. Али қыла тұрған эфирлер көп. Ачу чындықты айта тұрған Али көп. Күреше тұрған Ақылбек Жапаров менен күреше тұрған бүтіндей қырғыз елі бар арқамда. Бақайға оқшоғын, Баяна Құловаға оқшоғын адамдарды айдақтатып қойып, Бекзаттың оғызын жауамды ойлы оғыла. Мен бір ғана президент Садыр Жапаровтан оғам. Мыйзам сыйлаған адамдардың бірімін. Bir Құдайдан қорққан адаммын. Шерге келік. Ассаламу алейкум.